Ассаламу алейкум, жамаат таксист коллегалар. Көбүнүн суроо болуп атат. Аликта иштеп көрдүң, арендада иштеп көрдүң, выкупта иштеп көрдүң, ДТП болуп көрдүң. То есть бир айдын ичинде баардык связанный нерселерди көрүп көрдүң. Ошол жөнүндө бир оюңду айтып кетпейсиңби деп айтып калды. Жазып калышты, сурап калышты. Анан ошол моментти колдонгончо баардыгыңыздарга информация берип кетейин дедим. Бишкекте биринчиден айлык таксиде иштештин плюстары. Айлык такси келесиң, депозит аласың, машинаны аласың, уже машина заправленный болот, жуулган болот. Сен машинаны алып туруп эле иштейсиң. 12 саат убакытта иштеп келесиң, иштеп келгенден кийин ошол общий граждан суммадан 30% акча сеники. Сен келатканда машинаны заправка аласың, машинаны жууйсуң, алып келип туруп таштап кетесиң. 30% сеники болот. Примерно где-то 1700-2300 сомго чейин иштесең болот. Кийинки способ бул аренда. Аренда алыш үчүн Кыргызстанда депозит керек экен. Депозит от 10 миңден баштап жана 25 миңге чейин экен. Машинанын жана убакыттын бөлүгүсүнө карап алганда. Мисалы үчүн бир айга чейин алган болсоңор, 20 миң депозит. Эгерде аренданы 3 айдан жогору алган болсоңор, 1800, 1600, 2000 сомдон жана график 6-1. Машинаны оңдоп беришет, оңдоп бербегени бар, жана оңдоп бергени бар. 50-50 ходовканы оңдоп бере турган варианттар тоже бар экен. Арендада канча сом табам деген вопрос. Арендада плюстары: машина постоянно сенин жаныңда, жана 2,5 миңден 4 миңге чейин табасың арендада. Бирок депозит керек болот. Депозит керек болот, плюс договор түзөсүң да. Мисалы үчүн сен Бишкекте иштеген болсоң, бул жагы Кара Балтага чейин, бул жагы Токмокко чейин. Эгерде дальше Ысык көлгө же дальше Талас жака же бул Токтогул жака кете турган болсоңор, уже определенный депозитти кошуп туруп анан кийин жөнөйсүңөр. Анын түшүндүрмөсү: эгерде жолдо штрафтар болуп калган болсо, ошол депозиттен чечип алат деген ответ укканмын. Андан кийин выкуп алган болсоңор, эгерде электр алган болсоңор, получается, электр алган болсоңор 2300ден образно без первоначального взноса документтерди чогултуп машинаны аласыңар. Страховка полный включен болот бардыгына элечи. То есть айлыкта деле, арендада деле жана эмеде выкупта. Выкуптун эмнеси жакшы? Выкуптун машинасы өзүндө калат деген сөзү жакшы. Бирок ал сөз пока электромашиналарга тиешелүү, электромашина Кыргызстанга келгенине негизинен 1 жыл толук боло элек экен. Ошол себептен мен выкуптан алып чыктым, ушул 3 жыл иштеп туруп деген адам пока жок. Бирок бар экен 1-2 адам, то что выкуптан заранее алып чыгып алгандачы, 1 жыл иштепчи, жарым жыл иштеп туруп акчасын төлөп туруп чыгарып алгандар. Потому что жарым жылдан кийин чыгарам деген болсоң, пересчет болуп туруп, процент азыраак болуп, машинанын стоимости дагы бир аз азыраак болот экен, чем общий выкупка карагандачы. Доход боюнча выкупта иштеп атканда, эгерде электро болгон болсо, силердин чөнтөгүңөргө, чисто чөнтөгүңөр, расходтон сырткары, зарядтан сырткары, выкуп акчасын сырткары силердин чөнтөгүңөргө так же, как и арендада калат. 2300ден 4 миңге чейин примерно ориентировочно ушундай болуп калат суммасы. Да, жанагындай заказдар чыгып калышы мүмкүн. Дальний заказдар, Каракол, Ысык көл жака же бул жагы Сокулуктун дальше жака деле заказдар чыгып калса, ал жак уже более-менее тапсаңар болот. Саатына уже 1000 же 1,5 миң. А так Бишкектин ичинде саатына ориентировочно 500 сомдон эсептелген. Мисалы үчүн мисалды пример келтирелик. Москва шаарында саатына 1000 сом иштесеңер, бул Кыргызстанда саатына 500 сомдон иштейсиңер. Ошондой примерный алгоритм экен Яндекстики. Так, дагы заработоктор ушундай болду. Страховкалар боюнча грубый нарушение бул алкогольное опьянение, наркотическое опьянение жана красныйга. И плюс кече комментарий жазып кетиптир, сплошной өтүп туруп встречка чыксаң, тоже нарушение болуп, сага каска төлөнбөй калат экен. Мен ошол кызыл светке попал болуп калып, ДТП попал болдум, ошо кызыл светке попал болгон үчүн каска мага төлөнгөн жок. Эми касканы буйруса өзүбүз дальше төлөйбүз. Азырынча пока үйдөбүз. Себептен мына понедельник күнү эле чечим чыккан, то что каска төлөнбөйт деп, анан кийин анын оценкалары еще толук болуп туруп, уже счетту чыгарып, анан кийин типа төлөй турган кыласың деп айтсам. Ага чейин пока машина ремонтто болгон үчүн азырынча
арендага машина издеп жүрөм. Эгерде ким частный аренда болгон болсо, же болбосо реклама жолу менен ошол паркты реклама кылып туруп, мен паркымда реклама кылганча, стрим кылганча иштеп бер, там аренданы ушундай кылабыз же мындай кылабыз деген предложениялар болсо, туугандар, мен бияка номер калтырып кетейин. Ошондой номерлерге, ошондой предложение болсо, ошол номерге кайрылып койсоңуздар, аябай ыраазы болот элем, туугандар. Себеп дегенде иштеш керек, жабыш керек, багыш керек, жашаш керек дегендей, туугандар. Кимде тааныштар болгон болсо, же ошондой арендага берип, возможно, блогер издеп жаткан болсо, мен ошого даярмын, иштешелик. Определенный бир срок коюп туруп, ошол сроктун ичинде сиздер менен чогуу иштеп, жакшы эле результат көргөзгөнгө аракет кылам. Кимде ушул видеону көрүп жаткан болсо, колдоп, коштоп, лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Кстати, важный момент. Көбүңүздөр айтып аттыңыздар, тетиги лотереяны жөн эле кой, ойнотпой эле кой деп айттыңыздар. Ошого сиздердин сөзүңүздөрдү угуп, бир четинен ойлонуп көрүп, анан кийин сиздердин айткан ошол насаатыңыздарды мен кабыл алып туруп, ошол нерсени токтоттум. Ошого ким буга чейин комментарий жазып келаткан, жанагы ал арам, болбойт, ойнотпой эле койчу, тияк бияк деп жазып келаткандар, молодец, плюс, молодец деп жазып кеткилечи. Мен ошол адамдарды кайра мен сөзүмдү угуптур деп туруп, сүйүнгөн белгисиндей катарында көрүп, сиздерге дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирип кетейин. По поводу того, что аренданы машина бере алам, частник или там компания, неважно. Способ сотрудничествоны сүйлөшөбүз. Вроде как ахват жакшы эле, жакшы результат көрсөткөнү тоже даярмын. Сиздердин акцияңыздар менен, сиздердин предложениеңиздер менен иштешкени жана ошол нерселерди мен стрим катары Бишкекте айланганча силерге көрсөтүп берген даярмын. Барыңыздарга чоң рахмат, дагы бир жолу.